Ассаламу алейкум мекендештер, Москвадагы такси коллегалар. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер. Жалпы Москвадагы жана Кыргызстандагы көрүп жаткан биздин кыргыз бир туугандар, кыргызмын деп мындай кыргыз үчүн күйгөндөр көрүш керек бул видеонучу. Алдыда силерге көрө турган видеодо бул видео бизге деле чисто случайно келип калды да, жигиттер чалган. Ушу Москвада өзүбүздүн эле мекендештер ушундай бир окуя болуп кетиптир, келип берсеңер жакшы болмок деп суранышкандан түнгө карабай барганбыз. 11 күнү түнү барганбыз, 12лерде саат таңкы 5ке чейин тартылган видео болчу. Окуянын чоо жайын угуп, түшүнүп, анан тартканбыз биз дагычы. Бул кимде ким жакшы таасир алат, кимде ким жаман таасир көрөт да бул видеодон. Эми ал өзүңөрдүн чечимиңер, бирок мындай окуялардын 1000ден бири ушинтип ачык билинип калып атат. Бирок аркы жакта дагы канча деген окуялар калып кетип атат, элге угулбай. Мындай окуялардан безбести жоголуп кеткен өзүбүздүн кыргыз карындаштар, эжекелер көп экен да. Биз бул видеону до конца эметип териштирип келгенде мындай окуялардын далай чыкпай калган историялар көп экен. Бул видеонун уландысы тети биздин элчиликке чейин бардык. Бул видеону көрсөңөр аягына чейин түшүнөсүңөр. Ооба, бул видеонун башынан аягына чейин көңүл буруп, внимательно көрүп коюңуздар. Өзүңүздөрдүн оюңарды жазгыла комментарийге, бизди колдоп, лайктан базып бөлүшүп койгула бул видео мененчи, потому что кыргыздарга тиешелүү биздин арнамыз, биздин тагдырлар өтө маанилүү видео. Эми баарына эмес бияктачы, просто биздин арабызда эми адам баласы кандай, кээ бирөө билимдүү, кээ бирөө билим жактан мындай кичине алыс болуп калгандар, ушундайларга тиешелүү болуп атат да мындай окуяларчы. А так баарына прям эметпей элебиз биз делечи. Просто арабызда адам ар кандай адам бар да, эми кээ бирөө билими күчтүүлөр бар, кээ бирөө билими жетишсиздиктин айынан ушундай историяларга кабылып калып атат. Эмени законду билбегендиктин айынан каяка кайрылыш, эмне кылышты билбей алданып ушундай болуп калып атат. Ошондуктан ушундайларды көрүп калсаңар, билип калсаңар, мындай жөн койбой ушундайларды чечишип, жардамдашып бири-бирибизге жүрсөк жакшы болмок беле деген окуяда чыгарылды бул видеонун баары. Ошол. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Олар жок дедим. Олар жок десем, деди хорошо деди, өлгүң келип атса кийин деди, биз сени азыр алып барып деди өлтүрүп көмүп эле салабыз, сен эч кимге керек эмессиң. Мынау көзүңдөгү мынау көгөрүп, нараңа бычакты сызып басты деп атасың. Ал пыткаларың кандай максатта башталды? Ким кылды ушулар? Көбүнчө кыргыздарбы, өзбектерби? Элдерге неме болсун да. Ошончо иштесиң. Күнүнө канча акча табат элең? Болгон эмес. Азыр эми залотоңду текшерсек, сенде 100 миңден 200 миң немең бар экен. Проценти менен 112 миңден болуп калды. 2 дагы бар. Ошондо 230 миң акча болуп калган. Анан жана Кыргызстандан да Карска 17 миң, 14 миң алдым дедиң го, ошол. Мен ошол адамга $1200 жөнөттүм. $1200 ал адамга жөнөткөндө, ол адам деди, сизге виза чыкпайт экен деди. Ол деди, акчаңызды да обратно кайтарып бере албайм деди. Турцияда документ жактан кыйналып Кыргызстанга келдиң, анан баягы тажик кыздын сөзүн эстеп кой, мен Москвага барайын дедиң, Келдиң, тажик кызга айттың, мен Москвага келдим десең, тиги Музафандын номерин берди, ушуга барып жолуксаң сага иш берет деп. Музафанга барып жолуктуң, анан Музафан эмне иш деди сага? Ушундай сойкулук деди. Анан сен иштебейм дедиң. Ассаламу алейкум мекендештер, байкелер, жигиттер, Москвадагы эмгек кылып жүргөн мекендештер. Азыр түнкү саат 2:30 болду бүгүн, 11-ай, 11 күнүн да, день 11, число 11, түнкү 2:30. Биз да ночто иштеп жүрсөк, бияктагы өзүбүздүн мекендеш, коллега, таксист жигит чалып калды. Ушундай бир окуя болуп кетиптир, келип срочно тартып койбойлу деп. Бул жерде мекендешибиз, карындашыбыз 98-жылкы болот экен. Биякта кандай жолугуп калдың, эмне болду, ошо боюнча түшүндүрө кетпейсиңби? Assalamu alaikum doğanlar. Bugün 6. ay 11. gün 2025. Bugün Kırgızistan'dan zona kıldı. Şunday bir karındaşımız Madine'den çıktı. Dokumentlerin özbekler alıp koydu, karap koyalım dediler. Kelsem karındaştı içinde öyle vurup korkup durdum. Ne oldu desem, kısası zombuluk kılıp, neme kılıp, ama ne de koyup biz soykulukta neme kılıp çıktı da, seksualne rastlılar olup bunun nemesine karşı, özüne erkisine karşı bunu neme kılıp 3 ay 4 aydan beri büyüğünden çıkarıp kamağa işlep çıktı. Oşonu görüp
ушул турушта дагы ошо кыздар зомбулук неме көрбөсүн деп дагы биздин карындаштарыбызга немелерибизге бул сабак болсун деп ушул видеону тартып атабыз. Карындаштар түз жүргүлө, колдон келсе Кыргызстандан бул жака келбегиле, бул жака карындаштарды жибербейли. Ушундай окуялар болуп кетсе ачык эле кайрылгыла биздей болгон любой эле Мемин деген кыргыз жигиттергечи баарына эле кайрылгыла көрүп билип жүргөн кыздар болсо ушундай ситуацияда коркпогула, уялбагыла булунчу. Биякты мен дагы мекендештер азыр келдим, түнгө карабай келип эметсек, бияк окуяны азыр кайтып берсин. Биздин деле ой максат ушул, биякта такпагыла эмичи, ошол комментарийлерге да жазып бергиле. Комментарийди. Биякта чисто өз каалоосу менен эмес, ушундай тааныш билиш биякта өзбек туугандар болот экен, өзбек аялым Кайсы жылкы ал? 89. 89-жылкы өзбек кыздын кол алында тааныш билиш болуп жүрүп эле ошол кыз буларды сойкулукка киргизиптир да. Алдыга алып келиптир да, булар Турцияда иштеп жүргөндө ошондон таанышып калып, ошонун жөнүндө өзүң баштан баштап Толук башынан баштап айтып берчи ошону, кандай эмне болду? Турцияда Бияка кантип жолугуп калдың? Өзүң айтсаң, өзүң сөзүң. мен Үйдөгүлөргө чалдым. Үйдөгүлөргө чалганым байке мага үйдөгүлөргө чалганымда байке айтты, ошол жака бир жерге бар деди, кыргыздар бар жерге деди. Ошол жака барып, Кыргызстанга такси кете турган жакка барсаң деди, мен Вихнада бир адамдан жардам сурадым метродо. Ол адам мага метродо эме төлөп койду. Мен метрого чыктым, Кузминкеге келдим. Кузминкеге келип, бир кыргыз байкеден жардам сурадым. Ол байке макул чалып берип албай койду. Албай койгон байке кайда? Ол байкеге чалды, ол байке мен ушу паркта отурдум. Отурганда байке айтты, азыр деди, менин бир байкем келет деди. Ошол сени алып кетет деди, ошо посольствого алып барат, сага жардам берет деди. Анан ошол күтүп отурдум. Байке келди, мени алды. Сен жардам сурап Кыргызстанда чалгансың да, кандай байкең болот ал? Деген ошол менин өгөй атамдын эмеси болот. Түшүнүктүү. Ошондо сен ата-энең ажырашып кеткен, мамаң азыр башка Башка турмушта, атам дагы башка башка үй. Москвага келгениңе канча болду? Мен биринчи келгенде 2024 келгенмин. Канча жүрүп кеттиң эле? 2024 келгенде 1 ай жүрүп кеткенмин. Кетип кайра августтун 4-үндө келгенмин. Ошол бойдон ушул жакта жүрдүм. Кээде биринчи келгенде эле ошол тажик кыз мени тааныштырды. Ушул жака келип мен айттым, башка иште иштешим керек десем, мага деди, эмне кыласың деди. Иштей бер ушул иште дегенде, мага мындай грубый мамиле кылып эме кылды. Ал тажик кыз менен кандай байланышың каяктан башталды эле? Байланышым мен Туркияда мен отельде иштечимин. Ошол жака ол эс алганга келген 2023. Туркияда отельде эме жана горничный номер жыйнап иштейчисиң, ошондо Аты эс алып барган ошондо. Ооба. Анан айткан жакшы жумушта иштесең болот Москвада деп. Москвага эгерде Москвага келсең же Кыргызстанга барсаң, мага чалсаң болот деп мага номерин берген. Иш таап берем деп. Мындай иш деп айткан эмес. Жок, мындай иш деп айткан эмес. Бул аял менен ошол тажик кыз тааныштырган. Бул аял анан башта мен дедим, мен мындай ишти иштебейм дедим, кеттим. Келгенимде мага айтты, иштей бер, эмне кыласың деп мага мындай грубый мамиле кылып, эме кылып иштетет эле, бирок пулдарын бербейт эле. Пулуму бер десем, мынаны алдык, аны алдык дедим. Акырында мен айттым, мен мага пулуму бериңиз дедим. Мен кетем дедим, мен келген. Ол жакта иштеп жүргөндө мен эч ким менен сүйлөштүрбөйт эле. Мисалы, кыргыз балдар менен сүйлөшүп, кыргыз балдар сага андай кылат, мындай кылат деп айтчу. Буяка келгенде кайсы метродо болду ушул окуянын баары? Телефонда болду. Сен келип тажик кызга жолуктуң. Ал жана Жок, телефон аркылуу. ал өзбечка кыз менен байланыштырды жана алынын аты ким өзбечканын? Музафан. Музамфан, Музамфан. 89-жылкы. Сен айттың эле, биринчи келгенде сени сразу бул ишке эмес, биринчи нянька кылып баласын каратып отуруп дедиң бе? ооба. Канча ай карап отурдуң? Мен ол жерде мен сиздерге мен чындыкты айтпадым. Жок, ал неме эмес болчу. Экинчисинде айттың, сразу эле ушул ишке кир. Сразу келгенде эле ушул ишке. Ооба. Не болду эле сен Турцияда иштеп жүрүп Кыргызстанга келип акча жактан кыйналдың беле? Ооба. Турцияда документ жактан кыйналып Кыргызстанга келдиң, анан баягы тажик кыздын сөзүн эстеп кой, мен Москвага барайын дедиң, Ооба. Келдиң, тажик кызга айттың, мен Москвага келдим десең, тиги Музамфандын номерин берди, ошого барып жолуксаң сага иш берет деп. Музамфанга барып жолуктуң, анан Музамфан эмне иш деди сага? Ушундай сойкулук деди. Ооба. Анан сен иштебейм дедиң. Ооба. Мен башка мен иштегим келбейт деп Кыргызстанга кеттим. Кайра мага чалды, келиңиз деди. Ошол Умидахан кыз экөөбүз келдик.
Gelin istегенде уже өзүм макул болуп салдым. Келиңиз не кыласыз деп мага мондай эмелерди айтты. Мен дагы келдим. Эмне деп айтты ошо? Келиңиз не кыласыз Кыргызстанда? Кыргызстанда акча жок, бул жакта андай эме кыласыз, ондай кыласыз деп мени эме кылды. Мынча төлөп берем деп, Ооба. бир аз эле иштейсиңдер. Ооба. Силер туруп Кызыктырган да. Кыргызстандан келе атып эле уже билип турсуңдар бияка, эмне болуп иштеп. Экинчи келишимде билгенмин. Анан келгенде макул деп, ошого макул болуп акчаны алам деп ойлогонсуң. Ооба. Келгенде сага акча бербей койду Ооба. вообще. Документтериңди алып алышты. Ол мезгилде документтерим албады. 2-мартта келгенимде документтерим алды. Уже Башында документтериңди албай эле мындай эле иштетип Жакшы. иштеп жүрдүм ошо. Августта келдим. Мартка чейин иштедим. 2025 жылдын март айына чейин иштедим. 4 ай 5 ай иштеп койдум. акча берип эле атышты да акча. Онда көп бербейт эле, аз берет эле. Мен $1200 өзүм жанымда мен айттым, мен акчамы бериңиз дедим. $1200 алдым. Мен ошо Туркияда иштеген үчүн ошо $1200 акча чыктыбы? Ооба. 5 айда. Ооба. Сойкулук кылып иштеген үчүн $1200 берип койду, болду. калганы моуну алдыңыз. Жок, алганы квартплата тамак ашты кирип. Ооба. Сен неметип койду да мойнуңа. Ошондон кемитип койду. Сизге муну алдым, анан салонго алып бардым, анан бетиңизге андай укол сайдырдым, анан ботекс кылдырдым деп ошентип. Анан сен Кыргызстанга кеттиң ошол $1200 алып, Ооба. анан Кыргызстанда жүргөндө Кыргызстанда 1200 алып, мен Турцияда бир виза жасатам дедим. Мен Турциядан 1 жылга депорт болгонмун. Мен март ошондо мен декабрь жаңы жыл келе электе мен $1200 бар болчу. Мен ол Туркияга жөнөттүм. Мен Туркияга келиш үчүн 3 ай күтпөдүм. Мен Туркияга кетишим керек деп виза жасатам дедим. Мен ошол адамга $1200 жөнөттүм. $1200 ол адамга жөнөткөндө ол адам деди, сизге виза чыкпайт экен деди. Деди, акчаңызды да обратно кайтарып бере албайм деди. мындайча алдап кетти да. Анан Кыргызстанда жүрүп, анан кайра бияка келишке туура келди. Ооба. Кайра эле бул Музафанга келдиң. Ооба. Анан экинчи келип уже иштеп баштаганда эмне болду? Иштеп баштаганда сиз деди золотой коронаңыздан андай алып туралы мен сизге мени кызыктырды мындай айтканда. Ушундай азыр Аселдикин Үмүдахандын паспорттору бүт нерсеси ошол аялда болчу. Деди, мунун атынан дагы кредит алып берем деди. Мен бүт пулду деди, 2-ге бөлөбүз деди. Сиз Турцияга кетесиз, мен сизге пул берем деди. Анан сразу Силерди алдаптыр да, золотой коронанын акчаны алып, силерди кетирип беребиз, золотойду кетала кылабыз. Жок. Золотойду мен төлөп турам, сиз ал жактан мага эме иштесеңиз, мага акырында золотой коронаңызды мен жабыш үчүн мага которуп тура бересиз пул деди. Мен бул жакта жарымын төлөп коем деген. анан Вахинада биякта эмне кылып жүрсүңөр күнүгө? Вихнада ошол марттын 23-ндө келдик биз. Кыргызстанга кеткенден кийин марттын 23-ндө келдик. Келгенден кийин ошентип келип жүрдүк. 10 күндөй жакшы жүрдүк. 10 күндөй ошо март айы бүткөнгө чейин. Биягы түшүнүксүз болуп кетти бир аз. Элдерге түшүнүктүү болуш үчүн Жок, мындай болуп атпайбы? Жакшы эле жүрөт, анан кийин ошо мартта ушуп кетип калып атпайбы? Ооба. Анан кийин кайра келип атпайбы 10 күндөн кийинчи? Туурабы? Ооба. 10 күндөн кийин келгенден кийин анан документтериңди алып, золотой корона алып берип коюп атат. Анда мурун эле алган. Анан карызыңыз бар экен деп менден айтты, карызыңызды мен төлөп берем деди. Бирөөдөн 350 миң деди, акча алабыз деди. Биринчи деди процентке. Биринчи деди 200 миң берди деди. Мына дагы 150 миң берди деди. Менин картама таштадыбы десем, жок деди. Анда мурун мага айтты, сиз мага Сбербанкыңызды, Тинькоффуңузду бериңиз деди. Мен иштетип турайын деди. Менин картамдын деди лимиттери толуп калат деди. Мен жаман ойдо жок, макул деп берип турдум. Акчаны тиге которчу да Ооба. клиенттер. Ошон үчүн силердин акчаңар, силердин картаңарга которуп, ошон үчүн силердин картаңарды алып тур да тиги. Ооба. Колдонуп Өзү жүрчү. лимит төлөп Ооба. Мени немеге Турцияга кетирем деп, көп акча керек экен деп сени алдап ошол золотойлордун акчасын алдырган. Ооба. Бирок анын акчасын алгандан кийин бербей койду. Жок, бербеди. Мен бир сомун да Көргөн эмес. Азыр эми золотойуңду текшерсек, сенде 100 миңден 200 миң немең бар экен. Ооба. Карыз бар экен. Проценти менен 112 миңден болуп калды. Ооба. 2 да болот. Ооба. Ошондо 230 миң акча болуп калган. Анан жана Кыргызстандан да карызга 17 миң, 14 миң алдым дедиң го. Ооба. Ооба, чын. Мен чектерин да көрсөтүп берем. 30 миң салганда чынбы? 30 миң салганда. салганда Кыргызстанда. Бар ошо. Эми анан сени ошол Элдерге неме болсун да. Ошончо иштесиң. Күнүнө канча акча табат элең?
Күнүнө аркылуу кээде 7.000, кээде 8.000, кээде 5.000, кээде 10.000, кээде көбүрөөк. Кээде 15-20 миңге чейин. Ооба. Бирок анын бир сонун көрбөдүм. Жок, көргөм эмес. Кимдер келчү эле? Өзбек, тажик, кыргыз. Эми Өзүстүклөр эле келчү. Ооба. Орустар келбейт. жок. Только өзүстүклөр. Өзүстүк. Ооба. Выхинада. Ооба, билсем Кыргыздарда көп келе эле жокпу? көп келет болчу. Өзбектенчи. Оларда бүт эмеден бар болчу. Көбүнчө кыргыздарбы, өзбектерби? Көбүнчө кыргыздар менен өзбектер. Мынал көзүңдөгү мынал көбөрүп, нараңа бычакты сытып басты деп атасың. Ал пыткаларың кандай максатта башталды? Эмне үчүн Эмне ошо? себептен болду? Ошол Ким кылды ушулар? 500 миңдеги кредиттерди менен Золотой корона эми Золотой коронадан пул мен төлөп, сиздин карызыңызды мен төлөп берем. Сиз мага айтпастан башка номер менен кирип, сиз ошо 500 миңди алдыңыз. Еще менин Сбербанкыма пул урдадыңыз имейл аркылуу деп. Жалган жалоо менен сени неме кылып Аз кылып сен иштетейин деген Иштетейин, сөз. бекер иштетейин деген. Ооба. А сен жана кетип калам дегенди айтсаң жана камералар турчу дедиң э? Мен Үмүдахан айтты, биз экөөбүз магазинге чыктык эртең саат 4-тө. Ол Үмүдахан бир аз пиво ичет эле. Экөөбүз магазинге бардык, сүйлөшүп экөөбүз бардык. Айтты, Клара деди, азыр качып кетелиби деди. Мен айттым, мен азыр булар кармап алсачы дедим десе. Биз үйгө кирип сүйлөшүп атканыбызда камерадан угуп калат телефонго. Сен магазинге чыгып келип, дальше ошо сөздү үйдөн улантасыңар, э? Ооба. Качып кетмей боюнча. Үйдө камералар турат дейт. Ооба. Ошону угуп калат дейт. Угуп калат, кыйкырат. Силер кача албайсыңар эч качан дейт. Мен силерди паска чейин, паска даже лестницаларга мен адамдарды коюп койгонмун деди. Мага көп адамдар менен коркутат эле мени. Түрмөдө адамдарым бар, анан андай адамдарым бар. Мындай кылат, сени дарыга отургузуп салат деген көп сөздөр мен даже чалдырып дагы бир тажик менен мени сүйлөштүргөн. Ошол ишин мындай калкалап бергендери да үстүн, э? Ооба. Ошону Түркістанда да барбы булардын немелери, кишилери. тааныштары, кишилери? Мага айтышы боюнча айтат, эгерде сиз Кыргызстанга качып кетсеңиз дейт, мени алдап Кыргызстанга барып мен сиздин үстүңүздөн арыз жазам дейт. Турцияга качып кетсеңиз, Турцияда мен сизди чачыңыздан сүзүп алып келем деп ошондой коркутуулар болгон. Анан уруп соккон ошол себептен болду, силер качып кетем деген Ошо эмне үчүн уруп баштадың? Акча пулдарды сен алдың, менин Сбербанкыман имейл аркылуу кирип, менин пулдарымы алды, башкаларымы алды, менин сим карталарымы менин атыма чыгарып өзүнө восстановить Золотой корона ачыпсың деп мага жалган эмелерди койду. Менин пулумду табып бериңиз деп биздин Үмүдахан экөөбүздүн үстүбүзгө 18 миң долларды. Ошону иштеп, ошону мойнуңарга илип туруп, анан ошону иштеп кутуласыңар деп Ооба. Анан Ошол сөз кетем дегенден башталды. Ооба. Ага чейин эчтеке деген. Кетем деп айттыңар, ошо күнү келип ошону баштады. ал жакта мисалы ошону айткандан кийин силерди мынантип уруп, анандай бычакты ысытып басты деп атасың. Аны качан кандай кылып басты? Анан силерди баягы пистолет такап коркутту деген немелериң болуп атат. Ошо кандай кылып коркутту? Биз бир күн мурун сүйлөштүк, биз үйдө отуруп камерадан угуп калды. Эртеси күнү обедке жакын бир 3-4 эмесинде, саат 4 болуп калды эле, ошондой кеч кирип калганда, ошол убакта деди, сиз деди айкодуңуздун кодун мага паролун айтпай атасыз деди, жалган айтып атасыз деди. Мен жалган айткан жокмун дедим. Бир кыздын iPhone телефону бар болчу. Деди, азыр iPhone телефонду мага берип бересиз, өзүңүздүн iCloud'дун кодун, паролун да жазып берип бересиз деди. Үмүдаханга айтты. Үмүдахан, мен сага телефонуңузду сиз да берип бериңиз деди. Үмүдахан деди, мен телефонумду бербейм деди. Документтерин бербейм деди. Үмүдахан болсо, Үмүдаханга ол аял деди, күтүп тур деди, азыр мен келем деди. Келгенде көрө сүйлөшөбүз деди. Анан эшиктен бир русский деди, бир адам көрсө, ол чеченский келди, эшиктин оозуна столдо отурду, койду. Андан кийин ол өзбек кыз кирип келди, Музамхан. Ичкериге кирип келди, менин пулумду табып бериңиз деп, үйдө пистолети менен ол чеченец үйгө эме кылды, ок атты. Паспортуңарды бергиле деп. Мен бүт нерсемди бергенмин дедим, менин паспортторум жок деди. Үмүдаханын бул жагына пистолет такады деди, документиңди бер, телефонуңду бер деди. Бүт экөөбүздүн паспортубуз, телефондорубузду алды. Андан кийин бизди бир суд үчүн квартирага алып барды. Ошол биз жашаган жерде эле, ошол эле эмеде, подъездде, ошол эле эмеде, этажда. Ошолго алып кирди, ошолго кирип, менин бул жагыма ошол камыр жайган эмемен бул жагыма урду. Валик менен урду. Андан кийин бул жагыма пешенеме пистолет такады. Андан кийин чыгып кетти.
Чыгып кеткенден кийин 2 gün hiç kim girmedi. Biz 2 gün açıkta yattık. Sırtlardan kulak oldu. Sırtımızdan kulak. Su içiyor öyle zaten. Ava su içip öyle yattık. Anan ikinci günü men ertemenen 9 etajdan kıykırdım. Көчөдө кетип аткан эмеден мама кетти дедим. Кыргыздар болсо жардам бериңиз dedim. Канчалаган дворниктерге айттым, мага полиция чакырып бериңиz dedim. Мага бир дворник полиция чакырып берди. Чакырып бергенден ол деди, чыкты деди, полиция азыр мени кармап алып кетет деди. Мен чакырбадым деди. Мен эшикти такылдатып бердим. Сосед чыкты, сосед чыгып деди, эмне болду силерге деди. Ол орус деди, макул азыр деди. 5 мүнөттөн милиция келет деди. Милиция келди, келип деди, эмне болду деди. Ач эшикти деди. Мен дедим, бизде күлүш жок дедим. Десем деди, светти өчүрдү, ар жактан светти өчүрдү. Dedi bizde külüş yok dedim. Вообще bizde külüş yok dedim. İladım жардам бериңиздер dedim. Dedi bu kvartiranın хозяйыны dedi. Tacik bir dedi. Men bilbeyim dedi. Bu kvartiranın хозяйыны kim ekenini dedim. Dedi biri meni süйлөштү, милициялар süйлөшүп азыр dedi хозяйыны келип ачат деп кетип калышты. Кетип калгандан Batıp çıktılar. анан 2 gün болду, 2 gündөн кийин анан 3-cü gün болду. Милициялар келип кеткенден кийин да 2 күн жаттыңарбы? Анан кийин да 2 gün жаттым. Ошол квартирада. Ошол Ошол жактан 4 gün. Мен 4 gün жаттым, ол Үмүдахан 5 gün жатты. Мени 1 gün мурун чыгарып алды. Çıkarıp кетти. Ошол биз жашаган суточный квартирага алып барды. Апарып не кылды? Ошол жака апарды, деди, деди, мени эмне үчүн чыгардыңыз десем, атыны үйүңдөгүлөргө чал деди. Пул сурайт. ошондо сурап 30 миң ошондо салдыбы? Ооба. Үйдөгүлөрдөн чалдың эмне деп сурадың үйдөгүлөргө? Деди, үйүңдөгүлөргө чаласың деди, лишний сөз сүйлөбө деди, мени коркутуулар, эмелер болду. Деди, ушундай. Sen kimle çaldın? Мен үйүмдөгүлөргө апама чалдым. Apama çaldın. Деди, мага лишний сөз сүйлөө деп мага коркутуулар болду ол жерде. Apama ne dedin çaldın? Мен ушундай карыз болуп калдым дедим. Мен карыз болуп калдым десем, макул деди, азыр бирөөдөн 30 миң сурап салып берем деди. Салып берди. Мен мага айтты, деди, сиз iPhone телефонуңузду сатып бердиңиз эле го деди. Мен азыр ошону барып алып келем кайра акчасын төлөп деди. Макул дедим. Мени кайра алып 30 миңди алып бердим. 30 миңди алып бергенде кайра мени алып кирип койду ошол кыздын жанына. Кечки саат 8-9 арасында кайра мени алып чыкты. Ол квартиранын ичинде да өзбек кыз болгон деди. Чыгыңыз деди, сиз иштейсиз деди. Aynı işe çaldı. İşteysiz dedi. Andan keyin bir gün öttü aradan. O Ümmüdahan meni külüştürgөн kvartirada kaldı. Onu çıkarıp geldi kayra. Çıkarıp geldi, bizde işlete başladı. İşlep başlaganda dagы meni Ümmüdahan çıktı. Ошондон кийин мага Ümmüdahan сразу олор тарапка өтүп кетти. Мен жалгыз калып кеттим. Мен жалгыз калып кеттим. 2 güндөн кийин кайра мага ушундай коркутуулар болду. Кайра мени ошол квартирага алып барды. Niye de korkuttular oldu? Dedi, puldu бериңиз, сиздин имейлиңизде турат, имейлиңизде картаңызга киргизип койгонсуз деди. Batıp çıktılar ayaktan ошону бардым. Анан мени кайра киргизип койду. Кайра өзүм жалгыз кирдим ол жака. Үмүдахан бул өзбектер тарап болуп кетти. Анан Үмүдахан о өзбек аялдардын айтышы боюнча, Үмүдахан ол өзбек аялдарга айтыптыр. Муну уруп бир аз жанын оорутсаңар, бул бүт нерсени мойнуна алат дептир. Анан Үмүдахан келди, мен үалик менен мени урду Үмүдахан. Dostum, başka. Өзү. Bak gibi kız. Ооба. Al benim yoldan çıkalım. Aselimiz var. Асел. Altın Asel de koşacak. Şuna Ümit Үмүдахан. Al benim yoldan çıkalım. Мен Кыргызстанда ону менен көп жылдан бери тааныштым. Size de konuşmasın. Мен ошо Бишкекте паркта жүргөнүмдө, паркта мен ол жака эме болгону таанышпаган. Мен ону 16 жашымдан бери тааныйм ол кызды. Ошентип жүрүп мени уруп чыгып кетти. Анан дагы бир өзбек кыз келди, ол дагы мени ол кыз дагы мени урду. Мен да унчукпадым. Ол эже уруп мени чыгып кетишти. Мына көздөрүң эмне болуп Могу эми Үмүдахан менен Бишкекте да иштеп жүрдүңөр беле ушундай болуп? Жок, мен Кыргызстанда мындай иш кылбайм. Ümit Akan sabah çeyreğinde uçtu işleyen gece ama çoğu birinci yolu geldi mi? Биринчи жолу келди. Kim oldu? Сен аны бетиңе бычак ысытып басты деп атасың. Ошондо кайсы малда болду? Ол Ошо мени коркутуп алар эме болгондой, бул Музамхан
бирөөлөргө бирөөгө чалат, өзүнүн бир тууган акасына чалат. Бир тууган акасынын достору болот олар, мени урган балдар. Жок, атын билбейм. Олорду чакырат, олор чакырганда биринчи олор чакырышат. Ол мезгилде, ол жерде мени колдонуп коет. Ол өзбек кыз Музамхан дейт, сиз коркпоңуз эч нерседен дейт. Бул барбы Үмүдахан пулдардын бүт баары Үмүдаханда деп экөөбүздү бири-бирибизге уруштуруп коет. Ол эркектер келип сурайт Үмүдахандан, пул каякта дейт, пул каякта деп ошентет. Үмүдахан да айтат, Үмүдаханда пул дейт. Мен Үмүдаханды ур дейт. Үмүдахан мени да урган да, Үалик мен да Үмүдаханды урганмын. Sen de vurdun. Мен да урдум. Бириңи урдуруптур да? Ооба. Анан урдум, андан кийин мени ол жерде мен Үмүдахан кыйкырып. Камерага тарткан эмес беле, жок комнаталарда камера бар даярда, камераны өчүрүп койгон олор Bana деген. ne oldu? Seni vurdun. Bıçak kullandı. O pas işte. Sıkıp gelip gaz bastı. Pas dedi. Анан мени башка комнатага алып кетти кайра ол балдар. Ол комнатага алып кетти. Kaç öyle oldu? 2 bala болчу. İki bala. Kaç yaşta? Чоң эле болчу да, бир 30-дан 35 ошондой жашта. 5-9 yaşta. Yaşlı Өзбек улутунда балдарбы? Өзбек улутунда балдар. Анан Özbekçe söyleşti. өзбекче сүйлөштү. Kim ne de ayıp attı birbirine hatta ne tuttu. Бирөөсүнүн атын Азизбекпи ошондой, бирөөсүнүн атын унутуп калдым, эмне деп айтканын. Bir Sardar degen de ayıp attı. Ол вообще башка жакта. Ол келбеди. Bundan sonra Sardar tanıyorsun. Ayıp attı seni. Onu men алып кетти дедим го, Москванын сырт жагы. O çağrı barmasın. Aziz bilen çeliği seni bir komutan alıp var. Үмүдахан экөөбүздү алып кетти. Мен алып барды. Ол жерде мага биринчи алып барганда, ол мага тийишпейт, эч нерсе кылбады. Үмүдахандын эмесине жанагы эме ремонт кылганда эмне, мону лестница болот го, эмне деп коет эле? Темир эме. Ошондойду деди. Ошондойду Үмүдахандын бул жагына эме илип койду. Илип койгондон кийин анан микроволновканы бул башына мол жагына коюп койду. Başına koyup Бутуңу көтөр деди. Бутун койбо деди. Бутум ооруп кетти дегенде, бутуңу жерге койбо деди. Бутуңу жерге койгондо бутуна тийип атты. Койбогонум деди. Деди, пулду тап деп Үмүдаханды бир жарым саатча кыйнады. Анан Үмүдахан эме кылды. Андан кийин ол бал Музамхан келди. Музамхан келип деди, деди, азыр бутулкага отургузам деди Үмүдаханды. Ошого отурасың деди. Asel de Asel de tutup da. Асел. Asel de yolcu da dese adaş bitti olsun. Андан кийин ол Музамхан келип кыйкырып, сенде дагы күнөө, сен дагы алгансың деп мага асыла баштады. Çok öyle akça. Жок эле акчаны. Бирок тиги балдар билбейт анын жок экенин, а? Жок. Билбейт, ол акча жок экенин билбейт. Babalar da canası çünkü Özbek kız kalkıp koyuyorlar bu hemen. Акча берип койгон. Келип бизди коркутуш үчүн олорго акча берген. Анан ошентип келгенден кийин ону эме кылды, кылып мага асыла баштады. Онун эмесиндеги башына микроволновка түшүп кетти жерге. Эмесин дагы алды. Анан Үмүдаханга айтты. Деди, сен урасың деди. Масел сен не менен урду? Мени чачыман жулуп, бетиме урду. Андан кийин дагы бир өзбек кыз келди, менин башыма тепти буту менен. Анан ошентип эме кылып, анан бул жерин айтпай эле, бул жери мен Ya bu şu doğru mu? Evet doğru. Oldu. анан Үмүдаханга айтты, азыр бул бутулканы мунун женский жагына тыгасың деди. Мен ошол жерде Үмүдаханга ушунчалык жалбырадым. Андай кылба дедим. Anam bol boşundan giyince. Андай кылба мага дедим, сен менин бир жерлебиз дедим. Сен да кыргызсың дедим, андай кылба мага дедим. Кылбагыла дедим, бирок мага алган. Ошондой жаман нерсе кылды, мен ого кылган эмес элем. Самосуд кылып атышыптыр да Асел өздөрү. Асел ушинтип атты. Анан Мен жалдырадым, андай кылбагыла мага дедим, кылбагыла деп жалдырадым, бир маалы эшикти кылдады.
Eşikte kılağında men dedim. Uşunçalık suyundum men dedim. Kudayım dedim. Büröge mümkün militsiya kelgendir dedim. İşte bürö takıldatkanda dedim. Bular butulkalardı sırası balkondan aynekten ırgıtı yürüyüştü dağı. Biz sana eş narsa bolgan jokmuz, biz sana eş narsa bolgan jokmuz dedi. Dedi boldu dedi. Sana tiyişmeymiz dedi. Dinleyip durma. Aç hiç kim glazoktan karabady. Jön otur ilaba dedi. Анан бул жерде зычу болуп кетти деп биз өзүбүз жашаган квартирага алып барды. Ошол жакта мени путумду байлап, колумду байлап, оозумду скотчтоп Koydu. Putunu kolunu ne menен байлады? Polakya. койду. Анан байлап отургузду. Анан өзбек кыздын бирөөсү деди, ол бала ака айтты, деди, бычакты ысытканың деди. Анан мени Мусалхан үбөлүк менен урду. Мен жерге отуруп калдым, жерге отурдум. Анан келип ол өзбек киши болсо мен бетиме мени бычакты басты. Газ басты, мен баспаңыз дедим. Анан путума басты. Мен дедим, анан деди, ошол саат ушу 2ден өтүп калган 3 чамасында деди. Акчаны бербейсиңби деди, пулду бербейсиң деди. Менде пулуңар жок дедим. Пулуңар жок десем, деди, хорошо деди, өлгүң келип атса кийин деди, биз сени азыр алып барып деди, өлтүрүп көмүп эле салалы, сен эч кимге керек эмессиң деди. Бычакты ысытып баскандан кийин сайгыларды өтпөйсүң. Бутуңа сайгыларды. Сайгаганым мен качаардан 1 күн мурун болду. Кай жерине бастады ошондо? Бұл жағыма. Неме бычакты ысытып туруп бастыбы? Кызыл ашыгына басты. Диагын көрдүк биз мекендештер. Ал бар экен издер буттан. Анан бетиндеги мындай жакын. Анан кийимдер деметти эле. Кийиндирип эмне кылды анан? Деди, Үмидахан, Мулзамхан экөө мени деди, жүр сени биз эле өлтүрүп келебиз. Колдорунан скотч алып жерге түштү. Мен менен чогуу машинага чыгабыз деди. Ол кишилер деди, мени машинага отургузду, 2 киши пасқа түштү. Ол Үмидахан менен Мулзамхан менен сүйлөшүштү. Анан олор калып калышты. Үмидахан менен. Seni özümle. Мен машинага түштүм. Анан жолдо кетип видеозвоноктон чалды. Видеозвонокто мен чалганда деди, өлтүрүп салгыла деди. Үмидахан да деди, ол эч кимге кереги жок деди. Муну эч ким эсеге. Ümidahan bana Асел да? Асел деп эле Асел Кадышкан сен эми айтып кетти да, сен 16 жаштан бери чогуу жүргөн Кадышкан болобу? өлтүрүп салып Издеген эч кимиси жок деп өлтүрүп сала эле деди. Жолдо кетип атканда ошол жерде бир ошо мени алып кеткен бирөөсү, ошо сары такси менен кеткен адам айтты. Жолдо айтты, ол киши уктап калды, Азизбек деген. Ал водитель болсо деди, суу ичесиңби деди. Мен дедим, ичпейм дедим, эч нерсе дедим. Десем деди, мен айттым, мени өлтүрбөгүлө деди. Сен уже бизге $2000 акча берген деди. Сени өлтүрөбүз азыр деди. Seni daha ne kim ödesin? Öldürürüz. $2000 vergen değil o değil. Бизге Ақша төлеген. ал сары таксини минген бала дагы өзбек болуп. өзбек. Анан ошентип мен бардык биз ошол Москванын бир чет жагына, алыс жакка. Анан Sen Dimitrovka жақты тыңдап жақпы. ошол жак. Ошол оқиғадан шығып, неме Dimitrovкаға кетті сары. Ошол жака кетип аттык. Анан мен бир мондай ээн тала бар экен. Ошол жакта машиналар парковка болуп кеткен. Эле курулуш жүрүп аткан экен. Стройка жүрүп аткан экен. Ошол жака мени сары машинадан ол киши Азизбек деген өзүнүн машинасына чыгып кетти. Мен сары машинада калдым. Мен ол байкеге айттым дедим. Мени өлтүрбөгүлө айтыңыз, досуңузга, кимиңизге мен өлтүрбөсүн дедим. Өлтүрбөсүн десем деди, сен үчүн адам өлтүрүш оңойбу деди. Өлтүрбөйт деди. Просто сени машинасында айлантат деди. Мен дедим, өлтүрбөңүз десем, адам өлтүрүш оңой деп ойлоп атасыңбы деди. Мен ак машинага мени чыгарды. Мени бир Машина сағанда бұрын отырды ғой. Азиздің машинасы шықты. Анан мени ээн тала алып барды, машинадан түш деди. Мени жаман сөздөр менен түш деди. Азиз өзі жалғыз. Мени өлтүрбөңүз деди. Азыр бул жерде деди, жер казасың деди өзүңө деди. Өзүң азыр оозуңду скотчтоп, путуңду байлап, ушул жерге ыргытам деди. Ошол жерде машинадан сүйлөп, Музамханга видеозвоноктон чалып атты. Чалып сүйлөшүп атты бул жакта. Мени ошентип атты. Ар жактан машина өткөнү, машинага чык деди мени. Sen түшкөндө сага лопатка берген Эч нерсе берген жок. Немене базар, олуңмен базар. Колуң менен чукуйсуң деди. Ошол жерге өзүң эме кыласың деди. Жолдун боюнда эле эки жакта үйлөр жок. Жөн гана эме. Машиналар, бир машина өткөндө дедик машинага Сол машина отыр деді. Караңгыда өле. таң атып калганда 4
машинаға отур деди. Анан мени бир заправкага чакы алып барды. Заправкага чакы алып барды. Мойка экен. Деди, машинадан түшүп тур, машинамды жууп алайын деди. Анан мен ол байкеге айттым, телефонуңузду берип туруңуз, мен тагамдарга чалып алайын дедим. Макул деди. Телефон алдым, окуп калдым ошол жерде Музамханын. Ошентип коркутсаңыз пул берет деди. Каяктан болсо да табып берет. Музамхан жазган инженер тиге жазган Ооба. эркекке алыс пуларды жок көрүп калган сен. Көрүп калдым. Анан деди, мен дедим ошол жерден качканга аракет кылдым. Кача албадым. Деди, мен айттым ошол жерде, эгерде мени жаман нерсе же өлтүрөм деп же башка нерсе кылсаңыз, деди, мен машинаңызга чыкпайм деди. Эч нерсе кылбайм сага деди. Сен ошол жерде бир маршруткага чыкты. Анан ошол жерде машинасын мойкалап чыкты. Машинасына отурдум. Анан деди, азыр деди, бир Сардар деген менин досум бар деди. Биз жолдо кетип аттык, ол маршруткасы бир автобус сыяктуу бир эмеси менен келди. Жолдун боюнда эле, бул ал аркы бетке токтоду, бул берки бетке токтоду. Деди, ошол машинасында бир аз айланып тур деди, ошонун жанында отуруп деди. Деди, мен сени келип алам деди. Ол адам чыкты, карындашым эми деди. Сүйлө деди, эмне болду деди. Пулду сен алыпсың деди. Каяка койдуң, кимге жөнөттүң, эмне кылдың, ошолорду айтып бер деди. Жок эле акчаны. Бар деп ойлодум. Ол мага айтты, сен деди, бүт нерсени айтсаң деди, мен сен аял кишисиң деди. Ошол күнү Арапа күнү болчу. Арапа күнү болчу. Ошол күндө бүгүн Арапа күнү деди. Арапа күнү деди, сага эме эч нерсе кылбам, аял кишисиң деди. Мен сага сөз менен түшүндүрүп коем. Эгерде эркек болгонуңда деди, өзүң билет болчумун деди. Мен бир эркек ушундай бир тажик менен ушундап жаман сөз сүйлөп коркутуулар болгондо, жана жердин астында эме болуп калат, крышкасында ачып эме болуп калат. Канализация. Ошол жака мен бир тажикти ыргытып туруп, мен 3 күндөн кийин алып туруп мен жууп салганмын деди. Ошондой нерселерди каалабай элесиңби деди. Мен деди, ушундай маршрутка айдасам же автобус айдасам да дайымда бычак, анан жанагындай эмне валик сыяктуу бир эме бар экен, дубинка бар деди. Деди, көрдүң деди, мен жөнөкөй адам эмесмин деди. Мындай маршрутканын боковойунда немесинде кайсы жака каттаган эмели жазуулар бар, ошол жазууларын көрүп калбадыңбы? Жок, эч нерсе көрбөдүм. Ак автобус, микро автобус. Автобус моундай. Мындай кээде жүзүн маршрутка тааныс адам ташыган. киши ташыган маршрутка, Ооба, киши ташаган. кадимки эле маршрутка көчөдө жүргөн. Ооба. Жанагындай Сен ошол жерде айттың неме деп. Жаныңда автобустун немеси бар экен деп аттың эле, эмне деп? Парковка эмес, конечный автобус. Конечныйына бардык, анан Көп автобуста бар. бул автобуста бар. Бүт автобустар ошол жерге келип токтошот. Анан ошол жака бардык, деди, эми ол ак машина мени таштап кеткен, ак машина кайра ошол жерге келди. Деди, эми карындашым түшүндүм деди, бүт нерсени түшүндүм деди. Эми өзүң билесиң деди. Мага жалган сүйлөө деди. Эгерде жалган сүйлөгөнүңдү билип калсам деди, ол жагы башкача болот деди. Анан кайра мени ак машина салды деди. Бүт чындыкты айт деди, пулдарын бер деди. Деди, бизге көрдүң, азыр мен сени өлтүрбөдүм деди. Пулдарын бергиниң деди. Азыр деди, мен деди иштерим бар деди. Азыр мен сени өзүң жашаган квартираңа апарам деди. Өзү жашаган квартирага апарды. Бул менин местам деди. Бул жерде уктап тур деди, 1-2 саат деди. Мен ошол жерде калдым. 1-2 саат. Квартирада эч ким жок. Жок, эч ким жок экен. Кандай комнатный квартира? Билбейм, көп комнаталар бар экен, бирок мен бир комнатага киргиздим. Бир адамдык жерде төшөк салынган экен. Ошол жерде мен жатып уктадым. Анан мени алып кеткен сары таксидеги бала кайра келди эмне? Келди дагы, мени деди, жүр кеттик деди. Мени кайра Москвага алып келди. Вихнага келди. Ошол Музамхан бир адреске алып барды. Мен ол адрести билбейм, бирок Музамхан чыкты, чыгып эле мен айттым, мен дедим, анда мени милицияга берип салгын, мен ол үйгө кирбейм дедим. Кирбейм десем, кандай кирбейсиң, сен пулду алгансың, мен сага процентке акча алып бергенмин. Анда мен бирок ол жерде мен 1 сом көрбөдүм. Процентке акча алып бердим деп атат, бирок сен алган эмессиң акча. Жок. 1 сом алган эмесмин. Анда не болду? Анан мени ол аял мени машинага чыкты, биздин жана мен жашаган Вихнадагы адреске алып барды. Алып баргандан кийин ичкериге кирди. Ичкериге киргенден кийин мени Музамхан дагы ура баштады. Башыма урду, андан кийин оозума урду. Оозум канап кетти. Андан кийин ушул могу жериме бычак сайды, ушул жерим канап кетти. Бутума да бычак сайды дегенде эмне качасың? Алар качып кийин болду. Анан Асел уруп баштады мени.
Аселди дагы ур деп айтты, же өзү эле урду бул. Dedi bu munуңузга айтыңыз деп эме кылды. Мен келгенге чейин onu уже Күйлөп койгон. ол дагы Тентирип бара койгон. ол да мени урду. Анан кайра мени бутумду колумду байлады, кухняда мени урду. Анан Асел айтты, мен деди, Асел айтты, чачым кыркам деди. Менин чачымды кыркып салды. Узун болчу го чачың. Чачым могу жерден болчу. Чачымды кыркып салды. Андан кийин Асел мени отуруп айтты, мойнуңа аласың деди. Сен алгансың, пулдар каякта деди. Пулдарды табып кел деди. Мен дедим, менде эмес пулдар дедим. Анда кредит алып бер деди. Мен дедим, мага кредит бербейт болду дедим. Мен дедим, мен кааласаңар Москвадан кредит алып берем дедим. Мага андай жаман нерсе кылбагыла дедим. Анан могу роудуга кандай барып калдың? Жаман нерсе кылбагыла деди. Асел менин кийим тиккен ийнечик бар го. Менин бул буттарымы, молоруму, Тырмактарыңа сайды. молоруму ийнечик менен тигип салды. Тигип салды ичип менен. Тигип кайра үзүп, кайра тигип. Асел кылды да. Onu kıl dedi, же özüne. Өзү эле кылды. Анан ошентип эме кылды. Ошентип анан кайра мени башка квартирага алып кетти, өзүнүн үйүнө. Ошол күнү таксиге чыктык. Таксиге чыккандан кийин мен деди, көзүңүздү жумуңуз деди. Деди, орустар Таксист орус келди. Ол чакырган таксисттер мени 2 жол үйүнө алып барды, башка квартирасына. Алып барганда бүт орустар келди. Мен да кыргыздар же башка улут өзбек болуп калса, мен жардам сурайм деген, бирок андай болбоду. Сен орусчаны жакшы билбейсиң. Анан ол таксист келгенде таксист сенден сурап турбу? Келейт гана сурады, кетип атканда сурабады. Кетип атканда анан бардык, үйүнө барганда мени 2 бутума байлады, 2 колума байлады. Деди, айтасыз деди. Мен деди, менде пул жок, менде эмес дедим. Андан кийин мага айтып атат, сизде деди. Мен бир күн мондай колдо жерде байлап койдум, мондай турба бар болчу, мондай ошол жерге шишеп мен эмемен байлады, колума байлады, паройго байлады. Мен 2 күн ошол жерде уктадым, жерде. Эртеси күн да ошентип, эртеси күнү мага бир дары ичирди. Мондай кара идиш деп болот экен. Бир башкача билбейм, ошону оозума куйду, анан эске алып укол сайып салам деп мени коркутту. Анан не болду? Дары ичкенде не болду? Дары ичкенден кийин мен ушуп атам десем, азыр сизди ушу дарыны ичип сизди жинде кылам деди. Жинде кылып мен сизди жинди больницага берем деди. Анан бир жолу эми мондай оозума куйду, мен оозум кускум келип кетти. Мага 2 күн суу бербеди. 2 күн сууда эч нерсе, даже туалетке да барбадым. Эмне болуп качып чыктыңар? Ошол жерин айтып Анан түшүнүктүү уже. 3-ncü günü özü meni kayra Vihın'a alып geldi. Vihın'a alып gelip taksi çakırdık. Taksi çakırganda taksist aytты, bu kız dedi. Men gözümü jumup ketip tam ушинтип жумуп кетип атканда dedi. Ол кыз сүйлөдү dedi. Буга ким урду dedi. Силер урдуңарбы dedi. Жок dedi. Бу кыздар мени урушуп кеткен кафеге барып dedi. Dedi bu dedi сатык решение албадыбы dedi. Бул кыз эме болуптур dedi. Жок dedi. Жок деп кайра мени Вихынга алып келди. Вихынга алып келгенде ошол жерде Асел качып кеткен болду. Сен качып кеттиң. Сен Асел качып кетти. Келгенде айтты, сиз деди, эми качпаңыз деди. Сиз мени эме кылып кетпеңиз деди. Аселди издебейм, көрдүңүзбү деди. Келгенде кийин акча сураңыз деп баштады. Ошол күнү курсагымы тойгузду, тамак берди, суу берди. Sen ана Кыргызстандан кредит алып акча бергенде ошол күнү Өзүнүн үйүндө алып бердим аны. Башка квартирага алып барып, көзүмдү жумуп алып бардым. ушак барганда Кыргызстанга чалып, Кыргызстандан кредит алып буга котордум. Онлайн кредит алып Жаңы түшүнүктүү. Роудудан эмне болду? Мону кандай ким жазып берди мону? Жок, ошол жерден качканыңды айтсаң, кантип качып кеттиң ошол жерге? Качып кеткенимде кантип качып кеттиң? деди, сиздин картаңызда менин 16.000 пулум бар деди. Мага пул керек деди. Макул деди. Мага деди, ондон бир күн мурун Тиньковду заказ кылдык. Тиньков келди эртеси күнү, эртең саат 9-да. Тиньков келди. Тиньковго менин эски миграциянка менен паспортумду экөөбүз алып чыктык деди. Ошо Тиньковдогу дагы айтты деди. Бул Трудовой договор бар беле? Трудовой договор жок. Тиньковдун эмеси келгенде кирди да алчы. Деди, менин эме паспортумду көргөндө эле деди, жок деди. Трудовой договор
Каякта бербейм деди. Ошол жерде кара мени алдадыңыз, мени андай кылдыңыз деп мени сүйлөнүп кайра Ал эми банктын представители келип могу бет-сетти көрүп унчуккан жок деди. Эмне болгон деди. Мен бербейм бул эмеңизге деди мынчагы. сүрөткө тартыш керек ал. Отказ кылып койду. Отказ кылып койду. Анан өйдөгү алып жакта сүйлөнүп, анан мага жакшы сүйлөп баштады. Жакшы сүйлөп, мен Кыргызстанда бир абам бар эле, менин Таятамдын укасынын баласы, ошол чалды. Ошол чалып айтты, бул кыздын эмне карызы бар деди. Каяктан болосуң деп мунун Кимге суроо. чалтырат? Кыргызстанда Үсөн деген. Кимге чалтырат? Менин телефонума Сен чалып. телефон жаныңда болчу же ал? WhatsApp'ым ошонун телефону. Ошол телефонда чалганда сага бердиби же? Мага берди. Ким сени кармап атат деди. Ошол өзбек аялды мага көрсөт деди. Өзбек аял болсо менин абам менен сөгүшпөдү. Сен кимсиң деди. Деди, кана телефон видеосъемкадан чалам, азыр өзүң көрсөтчү, ушунчалык кыйын болгон деди. Абам болсо айтты деди, сени деди, сен эч кандай карыз эмессиң деди. Сен деди, бул сенин мойнуңа карыз тийилип атат деди. Ол деди, андай айтпаганың деди. Андан кийин мени алдады деди, бетиңизди жууңуз деди. Ошо көгөргөн кремдерди көгөрбөш үчүн, билинбеш үчүн ошону тональный коюп банкка бардык. Мен ошол жакта деди, эгерде азыр Сбербанкта дагы ошол жактан бербесе деди, үйгө келгениңизде өлтүрүп салам деди. Сбербанкка бардык. Сбербанктагылар дагы сурады, бул эмне болгон деди. Бул деди, бирөө урду деди. Дедим, эмне дедим. Кайра кайттык. Мен ошол жакта Сбербанктын ичине Жөө бардыңарбы же машина менен бардыңарбы? жок, жөө эле бардык. Жөө бардыңар. Жакын. Жаныңдагы Сбербанк. Анан Сбербанктан эшигинен чыкканда эле менин колума паспорту менен жанагы оригинал эмес миграциямкамды жугуп алды. Экөөбүз басып келдик. Жолдо мен үйдүн жанына жетейин деп калганда, жолдо бир тааныш дворниги бар экен, ошо көрүп калды. Ошонун көзүнчө булар менин $18,000 акчам мурдады деп ошого айтып баштады. Мен да жиним келди. Бир аз басканда бир кыргыз аканы көрүп калдым. Канча чоң экенби? Чоң эле ака экен да. Бир 40-тарга жакындап калганбы, ошондой экен. 40 жашта. Анан ошол акедан мен айттым, мен кетпейм десем, жүрүңүз кеттик, мен сиздин карыздарыңыздагы бербей эле коюңуз, жөн эле просто Тиньковдон гана акчамы алып бериңиз, болду, менин карыздарыңызды төлөй эле коюң деп мен айттым. Ал кыргыз аке эмне дейт? Анан мен эми кыргыз акеге айттым, мага милиция чакырып бере аласыз десем, жок кыз, менин ишим бар, мен андай нерселерге мени аралаштырма деди. Кетип калды. Кетип калган жок, ошол жерде Ошо жерде туру берди. Сенин көзүңү мындай көгөрүп, бетиң кыпкызыл болуп басылганын көрдү, бирок жардам бере албайм. Жардам бере Ондай албайм. аралашпайм деп. аралашпайм деди. Ушундай да кыргыздар ушундай карындаштарыбыз неме болгондо карап койгула. Москвада Өзүңөр эркек балдарга неме жардам кылгыла, бербесеңер дагычы момундай аял кишилер кайрылганда жардам берип койгула, же өзүңөрдүн колуңардан келбесе мына биздин номерлер турат деп чалгыла, жигит мондай болуп кетиптир. Жок дегенде милицияга чалгана колуңардан келеттир. Группага жазганда баляда эле жазасыңар го группаларга. Группа азыр любой Москвада жүргөндүн любойунда бирден экиден группа бар. Хотя бы ошол жака сүрөткө тартып жөнөтүп койгула, момундай жардам сурап атат, мен бере албадым, мүмкүн силер бере аласыңар депчи. Мындай кайдыгер карап кетпейчи. Ушундай ситуациялар болот да ошону айнып. Анан ошо подъездин алдына барып, эшикти ачты, келиңиз, болду, мен сизди урбайм, мен азыр кетем, сиз өзүңүз жалгыз кала бересиз, мен кетем деди. Мен туура участковыйга бардым. Участковыйга барганда эшиги жабык экен. Качып бардым. Кетип калдым. Чуркабай эле Жөн эле кетип калдым. эме коюп эле кеттим. Алар сага аркаңан чыгып калдыбы? Жок. Не дегенде онун документи жок экен. Ошон үчүн мен аркаман чуркап. Анан участковый ошо жаныңарда экен эле. Участковый жаныбызда, мен ону билет болчумун, жаныбызда экен участковыйду. Бардым, эшигин тыкылдым, ачпады. Анан кайра Сбербанк жака бардым. Ошол жакта бардым, бул жака кетип атканда бир эки дворникпи, өзбекпи, кыргызбы билбейм, бирок жардам сурасам, алар деди, жок, биз жардам бере албайбыз деди. Анан кайра ушундай бурулушумда кетсем, бир такси келген экен, бардым. Аке, кыргызсызбы, өзбексизби десем, кыргызмын деди. Мага жардам бериңиз деди. Мени милицияканага чейин жеткирип коюңуз десем, макул, чык, карындашым отур деди. Мени милицияканага алып барды. Мен милицияканага кирдим. Мен ушундай паспортторумду, телефондорумду алып койгонмун десем, макул деди. Ичкериден бир адам чыкты. Деди, дагы эмне болду, урдубу деди. Ол жакта бир өзбек бала мага переводчик кылып берди. Ал өзү да орусча жакшы билет экен. Ол бала орусча жакшы билет. Жок, таанышы ошол эмеге түшүп калган экен. Ол ошол которуп берди. Анан айтты, мени урду десем, ол милициялар түшүндүрүшө менин көзүмө көргөндө
Анан деди мен айттым ушундай путума бычак сайып салган десем, путумду сүрөткө тартып алышты, бетими сүрөткө тартты, өзүмдү сүрөткө тартты. Анан деди азыр биз менен эмеге барасың деди. Ол форма кийип эле обычный эле эки милиция чыкты. Мен адреске алып бардым. Адреске алып барганда деди азыр пулуңду алып келдим деп ачтырасың деди. Ачтыргандан кийин деди биз өзүбүз эме кылып алабыз деди. Сен бул сага тийишпейт деди. Бул жака эме кыласың деди. Биз бардык, барганда эч ким ачпай койду. Милициялар жана глазоктун эмесин жуулуп туруп, анан жана көзгө сүрткөндө көрүнбөй калат экен го, глазоктун эмесине краска алып койду. Анан биз кайра мени болбойт экен деди. Азыр эшикке чыктык, биз эшикке чыкканда биз мага айтты, азыр барасың кайра деди, биз менен чогуу барасың, олордун үстүнөн арыз жазасың деди. Анан депорт болосуң деди. Мен дедим макулмун дедим. Мени кайра алып келди, ошол жерге келип отургузду. Бирөөсү өйдөгө чыгып кетти, бирөөсү кайра чыкты эшикке. Эшикке чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин арадан бир жарым саатты 2 сааттай өткөндө өйрөдөн бир милиция түштү. Түшүп мага эки сүрөт көрсөттү. Бул экөө деди. Мен ооба десем, Ошо эки өзбек кыздын сүрөтүн көргөзүп салган. сүрөтүн көрсөттү. Сүрөтүн жасап салган. Сүрөтүн көрсөттү. Макул, ушул экөө дедим. Макул деди. Арадан бир саатты ошондой өттү. Ошол экөөнү кармап келди. Эки машина болуп кармап келишти. Кармап келгенден кийин мага айтты, ол иште деди, эмнеге мындай кылдыңыз деди. Мен сизге деди паспортуңузду дагы берем деди, телефонуңузду да берем деди. Менин атыман арыз жазбаңыз деди. Мен дедим, ого, мен дедим, сиз дедим менин паспортторумду Милицияларга эмне болуп, эмне деп айтып бердиң эле баса? башта деди, мен документтеримди алып ушундай мени урду деп айтып. Эмне себептен алды дегенде эмне дедиң эле? Ушундай болуп иштегин деп айттың беле? Ол жерде менден эч нерсе сурабады. Деди, менден эч нерсе сурабады. Андан кийин ол кыздарды кармап келип өйдөгө чыгарды. Арадан 3-4 саат өткөндөн кийин мени ичкерие киргизди. Өйдө жака чыгарды. Өйдө жака чыгарганда деди, орусча билесиңби деди мага. Мен билбейм дедим. Хорошо деп отур деди. 1 саатча ошол жерде отурдум. Дагы күттүм. Кеч болуп кетти. Анан бир кыргыз баланы алып келди. Өйдөгө чыгарды, бир кыргыз баланы алып келди. Ол кыргыз бала айтты, аты жөнүңүздү, фамилияңызды айтыңыз деди. Ол бала мага перевод кылып берди. Бир аз эле, 1-2 эле суроо сурады. Нелер сурады? Аты жөнүңүздү айтыңыз, сизди ким урду, сизди эмне кылды, сизди эме кылды деген суроолорду эме айтты да. Ол бир милиция ол кыргыз баланы чакырды да, чыгарып берди. Чыгарып бергенден кийин кайра мени ылдый алып түштү. Отпечатка эме кылган жерге алып түшүп отургузуп койду мени. Отуруп тур деди. Арадан дагы бир жарым саат өттү. Жарым саат өткөндөн кийин мени кайра үстүгө алып чыкты. Үстүгө алып чыкканда Үмүдаханды көрдүм. Аселди. Аселди айтып коюшу. Асел жүрүптүр го, кыргыз кызы. Асел жүрүптүр. Онун жанындагы посольстводон келген бир кыргыз Кыргызча атын билбейсиңби? Атын билбейт. посольстводо иштейт экен. Мындай таанысыңарбы посольстводо иштеген ошо? Ооба. Көрсөңөр. Анан эмне болду ошол жерге келди? Анан ошол жакта деди, азыр деди, ол милициялар деди, сени урду деди, сен деди булардын акчасын урдапсың го деди. Анан мен жок десем деди, сени анан айтты мага деди, мен урдапмынбы дедим. Деди, жок, бул Асел урдаптыр деди. Бул Аселдин мойнуна коюп Деди onu dedi. Кимдер? Берки өзбектер, а? Özbek. Анан Асел айтты мага деди, мен деди, мен жөн жүргөн жокмун, көрдүңбү, мен посольствого барып, ушинтип сени куткарайын деп ушинтип жүргөнмүн деди. Деди, ошол жакта дедим, эмне иш кылат болсоңор дедим. Мен дедим, милициялар мага ол аялга айтты, жалган сүйлөбөсүн деди. Чындыкты сүйлөсүн деди. Мен да чындыкты айтып бердим. Сиздерге айтканым бүт баарын олорго дагы айтып бердим. Бул аял да которуп берди бүт баарын. Ошентти. Андан кийин ол аял айтты, мен кетем деди. Кеч болуп кетти деди. Кол койдуруп алды. Мен ол аял дагы кол коюп номерлеринен бир жазды. Мен переводчик болуп бердим деп. Асел болсо, Асел окуган эмес, онун ордуна ол эме кылган аял жазып берди. Андан кийин ол аял кетти, бизди кайра ылдыйга түшүрдү. Ылдыйга түшүргөндөн кийин колубуздан отпечатка алды. Бизди сүрөткө тартты. Сүрөткө тарткандан кийин кайра өйдөгө алып чыкты. Өйдөгө алып чыккандан кийин биз ошол жакта отурдук. Отургандан о милициялар кайра мени чакырды. Чакырып, бул жакта бир эмелерге бир эмесин окуп калдым, бир кагазда Ош областы Разаков көчөсү дейби бир нерсе дегенге мага кол койдурду.
кол койдурду, мени кайра ошол жака алып чыкты. Ал эмне адрес экен ал? Ал өзү Деп ошондо айтып бергем, анан ошентип кол койдук, ошол жака эме болду, анан нар жактан 2 милиция чыкты дагы, бизди Асель экөөбүздү паска алып түштү кайра. Паска алып түштү дагы, ушул жерде күтүп тургула деди. паска алып түшкөндө бир комнатага камап койду дедиңби? Отпечатка алган жерге биринчи отуруп тургула ушул жерде деди. Отуруп тургула деди, бир аял чыкты, үстүнөн бир аял түштү. Орус аял ошол жерде иштеген. Ошо милицияда иштеген полициянын мени деди, азыр деди буларды деди камерага деди жаткызабыз деди. Деди колуңарда, чачыңарда резинка болсо, бир жериңерде бир нерсе болсо бүт баарын чыгаргыла деди. Бүт баарын чыгардык. Андан кийин мен айтты, деди, бул жагыңа эмне болгон деди, көзүңө деди, ким урду деди. Дедилер, жанымдагы милиция айтып берди, бул деди ушундай 2 кыз урган экен деди. Деди, ошентип анан деди, мени деди бүт кийимдеримди чыгар деди. Денемдеги эмелерди көрдү. Сүрөткө тартып алдыбы же Сүрөткө тарткан жок. немелерди чакырдыбы? Медиктерди чакырдыбы? Жок, Сени немеге эч ким өткөрбөдү, обследованиеден өткөрбөдүбү? Жок. Ушунча Жок, эч нерсе болгон жок. Анан бирок посольстводагы эже келгенде ушу сенин ушундай акыбалыңды көрдү. Ооба. Анан көрүп туруп эч кандай жардам неме кылбадыбы кыргыздардын немесине, Жок. МВДсине, немесине? Жок. Ал действительно мындай өзүң мындай көрүшүң менен посольстводон келдиби же калп эле тигилердин подставной бир кишиси келдиби? Ол Үмүдө хан менен чогуу келген экен. Ал деле жакшы билбейсиң. Жок билбейсиң, Посольстводон келдим деди да. Посольство келдим айтты, бирок сен билбейт. Удостоверение. Эчтеке көргөзгөн жок мындай. Посольстводагыларда бар да Кыргыз Республикасынын посольствосунун. Жок, жөнөкөй эле российский паспорту бар. Кандайдыр бир котормочу болуп келип калган. М. Аны эми билинбейт. Эртең посольствого барып билебизем бул жагын. Если посольстводо иштеген болсо мында таштап кеткендиги. Баягы эже силерди чыгарып кетем деп айттыбы? Айтканы анык-пы? Бүгүн алып кетсем болобу деди. Милициялар кой берген жок силерди. Бүгүнчө бул жакта калышат деди. Анан Бүгүнчө бул жакта калышат деди. Макул деп ол эже дагы кетти, бизге суу алып берди, жей турган бир нерселерди алып берди, таштап кетти. Не деди? Эртең неме кылса чалгыламага деп номерин таштадыбы? Ооба, номерин Кана номерин? билесиңби? Милицияларга таштады, бизге таштаган жок. Милициялар жазып калды. Такой штраф жазып бериптир, 5000 рубль мекендештер. Биякта мына могу жакыныраак коюп коюң камерага. Биякта штрих-код, число, подпись, печать деген жок. Бул чисто мындай распечатка менен эле полицейский участоктанчы сотрудниктер берип коюптур могу кагазды. Жана бияка задний эмесине полицейский өзүнүн номерин жазып коюптур. Эртең эртең мага чаласың, могу номерге звонок этесиң, мен сага айтам. Экөөбүз либо жолугабыз, наличий, мага колума бересиң деп. Мен төлөйм деп. Поддельный берип коюптур, мына сенин штрафың деп. Муну төлөбөсөң, сен дагы бирдеке болсун деп коркутуп коюптур. Посольство эжени кетирип салыштыр. Ошондуктан мунун дальнейший ишин азыр посольствого барып жана эжени таап, ушул окуянын чоо жайы эмне болгонун билип, бул Кларага мындайча прямой айтканда мекендештер жардам керек да азырчы. Эч кандай документ жок, документти жанагы өзбек кыз алып жоготуптур да аны Берген жок. берген жок. Бул кыз азыр бездок. В прямом смысле бездок да мекендештер. Буну восстановление кылып азыр эптеп Кыргызстанга салып керек. Бул окуу жайдын баарын уктуңар, көрдүңөр. Жок, неме салып бергенден мурун эң биринчи мындай да. Бул заявление жазган ал адамдарга ушундай кордуп көргөзгөн немени жазган. Анан кийин заявление жазган через неме переводчик менен кыргыз неме посольстводон келген заявление жазган. Эртеси күнү булар милициялар айткан буга полицейскийлер. Буларды камайбыз деген. Эртеси күнү болсо буларды баягы өзбек кыздар менен кошулуп участкойго алып барат дагы. Буга штраф жазып берет, и буга отказной жаздырат. Неме деп. Участковый участковый Бүгүн эртең менен алып кече эртең менен. кече жазган арызына неме отказной жаздырат. И жазганда да бул өзү орус тилин билбейт. Без переводчик жаздыртып туруп, баягы жазган немелерин баарын айырып ыргытат. Будан мурунку жазган немелер жок кылып берген протокол. Ошондуктан мына Жалоб, претензий немелерге кол койдуруп алышкан да. посольстводагы иштегендерге, мына биздин МВДда биздин немени коргоп бергиле, мына карындаштын немесин. Барсын ушул немени кайрадан башынан козгосун, ушу ишти мындай кылып жаап койбосун. Бул нерсе колдон чыгып кетпесин. Ушуну до конца карап койгула. Анан буну кетириш эми неме кылып туруп, материалын алып туруп эле жөн эле салып беребиз, онун эч немеси жок. Эң главный беркелерди немелеш керек, жазага тартыш керек. И будан кийин мындай кыздар ондай неме ситуацияга түшпөсүн. Сабак болсун. Мекендештердин ушундай Көбүнө башына ушундай нерсе түшүп калып атат, ошонун эч ким башына түшпөсүн деген максат болуп атат бизде.
ушундай Анан нерселерге бул кезде мынтип элдин жүзүнө чыгарып эметип там хайповать этип эметип жазчу элеңер мекендештер аны бизге кереги жок андай хайптынчы мындай хайптын тем более кереги жок бизге биякта мына Жанат Тобукеев отурат мен отурам келгенбиз биякта дагы үндөр чыгып атат угуп атасыңар жигиттер ушулар кайрылгандан биз да келдик түнгө карабай азыр таңкы саат 3:30 болуп кетип атат уже убакыт ошого Анан карабай тартып отурабыз анан мына карындашка дагы неме ушундагы чыгып айтканыначы буга окшогон карындаштар дагы эч ким айта албайт неме болуп кордук көрүп жүргөндөр көп ушуну көрүп может ошолор да чыксын бул немелерден кулчулуктан чыгарайлы мындай комментарийге жазгыла. комментарийге жазгыла жигиттер анан ошо жигиттер баягы киши айтат барып жардам сурасам кетип калган кишиге рахмат чоң рахмат силерге чын ушундай көрүп туруп кетип калганыңаргачы ошого эми эртең посольствода барып посольстводан ушу баягы эжени табабыз Баткендик эжени и бунун баягы Асел бири бирин урдуруптур эми бул деле ол уруптур ол деле буну уруптур эми бул эми насилие кылган экөөсү бири бирин урдуруп калат Ал отделениядан ошо эмне болуп чыгып кеттиң ошол ана протоколду карматылып буну кой берип калганын алып калган да мында заявление отказной заявление кол койдуруптур сени кой берипти үчөөнү алып алып калып туруп анан үчөөбүздү участкойго өткөрүп берди участкой өзүнүн кичинекей эмесине кабинети бар ошол жака алып барды ошол жака деди азыр деди үчөөңөрдөн азыр штраф төлөбөсүңөр деди үчөөңөрдөн депорт болосуңар деди ол кыз деди макул деди бул дагы штраф мен төлөйм бирок мен алып кетем деди мен кетпеймин дедим бул деди ол өзбек кызы деди мошенник деди бул деди менин пулдарымды алып деп ол полиция мени оозуңду жап дегендей мага жаман сөздөр менен орусчалап сүйлөдү участковый сен андан кийин ол кызга үйүндөгүлөр акча жөнөтүп бере албады азыр жөнөтөм андай жөнөтөм мындай жөнөтөм деди андан кийин деди мага бирөө бир кагазды алып бирөөсү жыртып салды андан кийин мага участковыйдын бирөөсү мага ушул кагазды берди да номерин жазып берди жүр эшикке деди эшикке чык деди мен эшикке чык деди бул эртең бул номерге чал деди азыр бул кыздар менен жашаган жериңе кет деди өзүңө келип анан эртең мага чал деди мен кетпейм дедим да ол кыз участковыйдын моундай будкасына эки кыз кирип ошол жакта турган олор чыкканча мен кетип калдым демек ал кыздарды да кое берген баягы силерди кармап ушундай уруп кордук көргүзгөн кыздарды дагы кое берди мен кайра мен биринчи барып арыз жазган отделениеме кайра бардым ол Аселди барып ошол жерде Асел эмне дегенде биз чыгып кетатканда Асел ошол камерада калган кайра барсам мен ал жакта барып сурадым ушундай Үмүдахан ушул жактабы десем жок деди ону посольство алып кеткен посольство алып кетти деди бирок эртеси күнү болуп атат эртеси күнү болуп атат да ошол эле күнү бизди алып чыгып кеткенден кийин кайра обратно келдим да мен буну алып чыгып кетип немеге ошол жака барыпсың жана эже суп алып берип анан Анын эртеси күнү анын эртеси күнү демек аны алып кеткен келип алып кеттиби билбесем эртең барып аныгын билебиз мунун боюнчачы алып кетти анан мен ошол жактан ошол эмеден милицияканадан чыктым моундай бул жакта дворникте турган экен ошол жерде мен телефонуңузду берип туруңуз дедим мен ошол жактан апама чалдым анан ошол жерде байке менен сүйлөштүм байке айтты ушул каерде болсоң дагы деди эптеп бир Кыргызстанга келе турган таксисттер жака бар деди анан атасынын баласы ошол жака бар деди мен вихнада бастым көп жака бастым мен узак жолду адашып кеттим жөө бастым анан ошол жерде көчөдө бир машинаны токтоттум о деди мен дедим Кузьминкиге барам десем Кузьминки бул жакта эмес го деди сен адашып кетипсиң деди мени Кузьминки метрого алып келди эми Вихна метрого алып келди мага мен өзүмдүн эмемди айттым ситуацияны айттым эмне болду сени бирөө урдубу деди мага суу алып берди анан метрого таштады метронун ичине кирдим анда кыргыз бекен жок ол тажик экен деди кааласаң деди Кузьминкиге жеткирип коем деди мен дедим метронун жанына таштап коюңуз дедим метрого кирдим ол жерде мага бир кыргыз эмес бир өзбек бала мага эмесин төлөп койду анан мен метрого чыктым Кузьминкиге келдим анан сен жолугуп калдың анан мага чалып атпайбы мен келдим мага айтты ошо Кузьминкиде неменин жанында турат деди фонтандын жанында турат көздөрү көгөрүп кеткен мага чалгандан айттым либо чайканага келип чай пай заказ берип отуруп турсун мен азыр барам дедим десем чайканага кире турган акыбалда эмес экен деди анда кайерде туруп турат десем Кузьминкиде фонтан бар деп ошо фонтандын жанында турат деди мен барып фонтандын жанына барып карадым ошо көз көгөргөн кийин десем ошо карындашты көрүп ошол жерден жолугуп калдым
ошодон посольствого карайын десем, посольство жабылып калган. Посольствонун горячий номерлерине ошону айтып коеюн. Посольство карайын десем, уже кеч келип калган, посольство жабылып калган. Посольствонун баягы 24 саат иштеген номер горячий немелерине чалдык. Эч ким албайт, жооп берген жок. Ушундай немелерде, ситуацияларда обязательно баягы горячий линияны койгула. Сөзсүз түрдө түнү болобу, күнү болобу, кыргыз жарандары кандай ситуацияда болсо да биринчи качып бара турган жерибиз эң биринчи ушу посольство болсо. Таяна турган жери бир эле ошо да, бул жактардан эме ала албасаң, жардамды бир гана ошол жерден эме кыласың. Акча которуп атат, мисалы мигранттарчы жардам берип атышат, үй-бүлөсүн багып, Кыргызстандын экономикасына поддержка кылып атат. Ошого Силер деле жакшы көңүл буруп карап коюшса жакшы болот. Ошого мына немеде, например, биз Россияда укугубузду коргой албаганда, биз таяна турган жерибиз ушу посольствобуз. Посольствого күнү болобу, түнү болобу, горячиналарын койсун, иштесин. Мына посольствого ушундай энергичный, жаш, ушу Москвада жүргөн, Россияда жүргөн мигрант немелерин билген ушундай адамдарды койгула, горячийлерин сөзсүз жандыргыла, чалдык, канча номерлер бар, ошол номерлердин бар жогуна чалдык, бар жогу бирөөсү дагы албайт, же бар жогу не дасын башта. Бир эле баягы не кайсы номер алды? Миграционный служба номер алды, 24 саат иштейт экен анын номери. Ага чалсак ал бар жогу жабылып калган анамына ошол жакта горячий линия болуш керек, ошого чалгыла. Мен айтып атам аларга, биз көчөдө эле жүргөн, мен билбейм. Силер миграционда иштеп атсаңар, ошол службада иштеп атсаңар, силердин контакттарыңар бар, биздин карындаш ушундай болду, биздин мекенде ушундай болду экен, ошого жардам керек, кандай жардам бере аласыңар? Неме кылган десем, азыр чалабыз деди, кайра чалбады эч кандай. Ошо миграционный службада иштеген ошо бүгүнкү дежурныйды дагы жоопко тартып койгула, себеби көз алдында калды. Ошо миграционный болгондо биздин эле немени укукту коргоп аткан ошол адам да дежурный болуп турду, бирок кайра чалбады. Ошо бүгүн ким дежурный болуп турду, ошону жоопкерчилигин бар. Жок, мен да кайра чалбадым, себеби ал аз өзүм чалам деди. Мен аны билдим, ал сүйлөгөндө эле уже эч кандай неме кылбашын. Посольствого ушу коюла турган адам ушу Москванын ысык суун коюлган, высший образованиясы бар адамдар бул жерде бар. Ошондой окшогон иштей турган адамдарды койсо жакшы болмок. Кыргызстандан өмүрү Москваны көрбөгөн адамдар келип эле иштеп бул жерде бул Москванын ысык суун. Костюм шим кийип алып эле кабинетинен көтүн көтөрбөй отурушат. Бул жерде Көчөгө чыгып көргөн эмес. Его назначили, он пришел, кагазга кол коюп эле. иштегендер деле бар, жакшы, просто элдер аябай аз да бул жактачы. Ошто бир баланы айтты эле, мактады эле, Марсель деген баланы мактады, бирок ол баланын телефону өчүк экен. Мактап берди эле, телефону өчүк. Ушундай горячий линияны жандыргыла, 24 саат бою связда болсун. Темадан неме кандай кылабыз эми? Дальнейшее мына бүгүн азыр эртең менен, Кудай кааласа, эртең менен биринчи жүрүп посольствого барабыз. Посольстводагы биздин МВДнын немесине киребиз. Бизге Посольствода МВДнын сотрудниктерине сотруднигине бизге табалы роудуга барган. Бияка роудуга переводчик болуп жардам берип сууп алып келип кеткен посольствонун сотрудниги менен эжени таап алып посольство. кайра ошол жерге барып ушу баягы заявлениясын жыртып салган заявлениясын кайра баштан ишти козготойлу. Тиги баягыларды билет алып качып кетпесин, жоопкерчилигин караш керек да. Коронасынан алган акчасын жаптырып берели деди. 400 миңге. Почти аркы. Ояк буягы менен бул ар жагы менен неме кылып берип 300 канча 350 миңге эсептеди. Тем более буну насильно иштетип эч жака чыгарбай кармап иштеткен, бул кулчулук кылып жүрдү да, мындайча айткандачы. Ошол жагына бар жогун жоопкерчилигине тартайлы. Колдон келсе, мына ушу карап бергиле келчү. Ооба, жазгыла байланышкыла биз менен. Кимдин колунан кандай иш келген болсо, мына эртең көрүп неме кылсаңар, ошол колуңардан келген ишти немени жардам бергиле жигиттер. Кимдин колунан жигиттер эле мына жерде аялдар дагы өтө баягыдай неме болуп атат, биздин айымдарчы. Активный болуп өтө неме болуп атат. Акыркы күндөр ошо Кыргыз аялдары кордолбосун, ошол максат. Ошол максатта. Анан да дальнейшемде кандай ситуация болот, ошол тууралуу дагы маалымат берип турабыз. Могу видеону мекендештер суранычы, ушул именно ушул видеону репост кылып бөлүшүп класстан басып деди, биздин де бийликте отургандарга жеткидей кылып койгула, от души силерден сураныч бир эле ошол. Биздин силерден колотуп келе турган жардам ошол эле. Биз деле могу видеону тарткан себеби ой максат ошол эле. Болду, силер только колдоп берип койгула, болду. Анан ушул кыздын башына салган эч ким башына салбасын. Сен дагы өзүң айтып кой ошол. Мындай жолго барып Оорлордун башына түшкөн. Мен көргөн нерсени менден башка бир дагы аял затынан башка кыздарга мен көргөн кыйынчылыкты эч ким көрбөсүн. Жаш кыздар особенно мондай квартира снимать этип жашагандачы, ушу башка улуттун кыздары менен чогуу жашабай эле койгула. Өзүбүздүн эле кыргыз эжелер менен жашагалачы, айланып. Туугандарыңар менен жашагыла. Туугандар менен, кыргыздар менен жашагыла. Кыздар особенно, эркек балдар го бизге нормально чыдайт.
могу кыз кишилер моинтип башка улуттун кыздары менен кошулуп подружка болуп миң эмне болсоң да кошулбагыла именно ошол жактан чогуу жашап аягы ушундай менен бүтөт көрдүңөр да башка улут менен аралашпагыла дос болсоңор көчөдөн дос болуп мындай чогуу жашап бир эмеге квартирага чыгабыз деген ой максатыңарды токтоткула да башка улут менен байланышты токтоткула особенно кыздар ооба аягы ушундай менен бүтөт экен Мына Кыргызстандан эми ушу жаш кыздарды Россияга жалгыз чыгарбай койгон жакшы болот да өзү билетчи. все анда мекендештер Эртең уламдысы эртең болот эми. Эртең немени билебиз. Ушунун акырына чейин жетишкенге аракет кылабыз. Кудай кааласа биздин посольствода юристтер дагы эртең жардам берер. Барына. ооба колдоо Ошол, күтөбүз жардам күтөбүз биздин таянганыбыз эле ушул видео болуп атат бунун башын баштадык эми аягында кийин силер дагы колдоп бергиле болушунча ооба биз дагы болгон аракетибизди кылалы чоң рахмат ассалам Assalomu alaykum.